Наверное, чуть, да. Если сейчас зря не знает, у него один глаз зря падает. Один глаз нормально. Зрениясga beryapti, oyog'iga beryapti, qo'liga beryapti. Но больше рука здесь. Он нога чуть-чуть. Кровоизлияние бывает, ну вот. Айтады, bola boshi какой-то упал deydi, потом deydi появляется deydi-da. Lekin bunda avim bo'lganda, bu беременный кезде какой-то инфекция bo'lgan, gripp ko'p bo'lgan, vada motli bo'lgan, buni движенияsi mali bo'lgan. Tadqiq qilyotganda, именно qon tomirda, именно сосудda defekt появляется. И shuni hisobiga какой-то сильный движение bo'ladi, сильный стресс bo'ladi, разрыв beradi. И если bu o'sha kezda bo'lmaganda, потом трудно bo'lib qoladi. Bu baribir bo'ladi, все равно bo'ladi. Tushunasizmi? Или какой-то сильный удар bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, потом uraveradi baribir. Shuning uchun bu o'sha kezda bo'lgan, во время рождения paytida. Кровоизлияние bo'lgan. Судорог не был, да? Сейчас посмотрим. Нет, судорог у нас никогда не было. И тоже плохо у вас. И неплохо, просто и некачественный. Нет у вас часовой, трехчасовой не делал, да? Ночной нельзя. Ночной. Yok, kanakalı kuprok. Но это атрофия называется. Оказывается, у него именно после рождения или после травмадан кейін какой-то адгезивный процесс, рубец появляется. Чисто есть у нас. Чисто рубец, сюда у нас береді. Бұл насчет инсульт соғып келіп шыққанда, геморрагический инсульт, разрыв береді, қан тамыр. И кровоизлияние болады, ошаның соғып именно левый стороны. И здесь находится центр рука, движение рука. Именно у него правая рука, да? Да, у него правая сторона, да. Правая сторона, рука, да, основная рука, да, движение ограничено. Это первый номер. И плюс речь. Речь там чуть-чуть неправильно речь была, дислария, чувствую как правильно. Трактор скажи, трактор. Учеба как у него? Учеба хорошо, средний, неплохо. Нормально, средний, да? Третий, смотри, бабочка ионада, полупервентикальная зона, белое пятно есть. Оказывается, во время рождения поэта была кысылган. Да, они были двойняшки. Полная гипоксия была. Но, например, bu narsa ikkinchisi egizi двойняшкасы yuqorida turgan, naверх. Bu pastda turganda, qisilgan. O'shani hisobiga bizda полная атрофия beradi. Если сейчас тренируете, у него один глаз больше, второй глаз меньше, зрение падает. Но у вас основной жало, вот это рубец, именно правой стороны гемибарис. До 3 годов мы поставим пассист онемки, пассист детский геморрагический инсульт, после того ДЦП, гемиплегия, спасись гемиплегия, или монопарез, пусть я брал, здесь рука. Да. Ну, я еще какой-то позиция есть, МРТ. Вот, здесь полный тейки режим, Т2 режим, это кровоизлияние было. Разрыв был, да? Именно. Но смотрите, именно здесь находится гиппокамп. Гиппокамп отвечает за память. Память прям потом влияет хладу. Память позже снижается. Учеба зор отличник бумаги, чуть-чуть внимание низкий был. Но осторожно могла делать нарса. Agar если чуть-чуть неправильно лечение, неправильно все, судороги появляются. Судороги. Неправильное лечение. Например, ТМС, какой-то электрофорез, ток получает, возбуждение берет. И потом появляется. Электрофорез. Sүйбөгөн бапестеп багып күйбөгөн баласы үчүн жок чыгар башына азап үйбөгөн тумулуп калса баласы төгөнөт экен аргасы берүүгө даяр жанында болсо Салам достор, Умайне кайрымдуулук фондунда бүгүн Москва шаарында 13 апрель 2025 жыл
бизде жакшы бир иш-чара болуп атат. Тагыраак айтканда, ушул Умайне кайрымдуулук борборунун демилгеси менен ДЦП менен ооруган, аутизм ооруган жана башка көптөгөн баягындай өзгөчө балдарга камкордук кыла турган жерде биз атайын Ташкент шаарынан биринчи категориядагы невролог врач Шадиев Куламжон Нармурадовичти атайын чакыруу менен кабыл алып, бүгүн жакшы бир иш-чара болуп атат. Ошону сиздер менен түз эфирден чагылдырабыз. Келиңиздер. Мына бизде баардык инсандар келип, мынтип өздөрүнүн кезегин күтүп отурушат. Мына биздин азамат кыздарыбыз элдин кызматында. Мына биздин азамат кыздар элдин кызматына жүрөт, ата-энелер, балдар баарысы даярдык өзүнүн кезегин күтүп отурган чак. Алла Таала бекем денсолук берсин. Биздин батыр аталарга, батыр энелерибизге, өзгөчө балдарга камкордук кылып аткан кыздарыбызга биздин өзүнүн кабылдоосун кылып атат. Мына бизде врач ушул биздин врачыбыз Шадиев Куламжан агабыз жана шакирти кабыл алуу учурунда. Она ищет в этом вот какое-то вот успокоение. И агрессия, вот при том, что она очень добрая, веселая девочка, у нее случаются вспышки, когда она начинает беспричинно кричать и пытаться щипать. Может вот, и основная жалоба, что не опускается речь. Она понимает простые предложения, она понимает простые просьбы, она может сказать что-то, попросить одним словом, кушать, гулять, там, свои потребности. Вот так нет. У нас по ЭЭГ уже третий год. И ночное делали. Не смогла, там какой-то у них специальный, на 2-часовой. Но это свидетель Луки клиника, именно этому заключению можно доверять на 100%. Давайте я вам нарисую. Там ЭЭГ посмотрите. Там такой головном мозге О1 есть и О2 есть. Там находится альфа-ритм. Это человеческий ритм. Этот человек отличает нас от животных. Этот ритм норма от 13,9 Гц. Это норма. Если от 1 это считается аутизм. До 4 это считается расстройство аутического спектра. За 1/10 до 13,9 Гц это считается задача психологического развития или зрелость. Şu baldardım, şu ata-enelerin kalan bata tilekteri sizlerge kabul bolsun, işlerinizde iyilik bolsun. Bundan arada я не думаю, что это первый последний раз. Мы думаем, дальше еще будете приезжать сюда. Оказывается, здесь очень много, которые взрослые тоже, не то что дети. Они просто не знали, что надо. Оказывается, вот надо МРТ пройти, там, короче, много что. Поэтому многие люди хотели, взрослые именно, но они не смогли, потому что не получилось, у них нету. Да, обследование надо заранее сделать, правильно? Поэтому в следующий раз мы думаем, как у Майя нормально? Нормально, да. Сколько смогли, вот у Майи создали условия, чтобы и родителям, и детям было удобно, чтобы они как у себя дома чувствовали. Потому что если где-то в поликлинике, такие условия не будет, потому что родитель будет в коридоре сидеть, дети не сможет там бегать, играть, а здесь можно и чай попить родителям, правильно? Так что
Мы очень рады. Спасибо большое. Ладно, я не буду отвлекать. Sağ olun. Sağ olun. Dening balday Keri жоқ berекемсің Тамшанып чоңойо бер Ақ сүтін еміп енеңдім Аламға балам қанат кер Атағы шыққан болғың шер Алақанға салып елім болғың мырза Аламға балам қанат кер Атағы шыққан болғың шер Алақанға салып елім болғың мырза Видите, Стюарт, смотрите, Ирина измеряет, у него один раз фотография. Один раз чуть нормально. Ну, это коза, когда флаг, елаем, шарика где-то. Когда я фотография. Ну, вот. Сейчас есть у него, след форма. Один раз нормально, один раз есть. Левый. Смотрите. Зрение падает. Если сейчас зрение измерит, именно линии чазильные, частично агровозрительные. Bu bana kısılgan mikro işin zonu. Şuna sorayım. Bu ne genetik esrarı? Genetik emaz. Millerdeki veya iş olmayan siz bana alayında internet başlayın. Sindrom millerdeki. Birincisi 3 tane var. Lisensfariya. İkincisi migrasifariya. Üçüncüsü hipoksiyası işin isfarvatiya. Четвертый переведение ликаминат. Гидросифализм тоже. Ощущение жакшы. Мен буга чейин эч врачтарга кайрылган эмесмин. Эч кандай эг мрт деле жасатпадым. Азыр деле мына консультация алганы келдим. Баламды көрүп эле ушул көп экен азыр ушундай балдар мындай ушул диагноз мененчи ЗПР деп диагноз койду, задержка развития речи деп психологический ошо. Анан мага эме жазып беришти, диагноз коюшуп, ошентип анализдер, дарылар жазып беришти. И ошолорду ичирип, анан если мындай неме болсо, чаласыңар деди, баарын берди, контакт немелерин. И еще 4 раза Ташкентке барасыңар деди, баары жакшы болот деди. Жакшы, менде ишенич пайда болду. Жакшы, баламдын ушул эмесин интернеттен карап эле мындай казып отуруп мындай аныктадым өзүм. Анан мен точносын ушул врачка келип билейин дедим. Жакшы бар. Рахмат ушу уюштуруучуларга, баарына рахмат. Animale kagungu. Asavanya bala. Right? Birinchi qaraydigan narsani boshi. Посмотрите, первый посмотрим внешний. Белый пятно, суботрофия. Именно находится обои височно-активные. Чекада. Височно-активные отвечает за когнитивную функцию. Баланы памятиga, so'ylovga, понимание, основной жалобы чуть-чуть отставание есть бора. Одногласно сравнение qiladigan bo'lsak, отставание bor bo'ladi. Понимание начало. А второе, вот смотрит бабочка. Затылочный рог одинаково. Маленькая, большой. Ничего нужно асимметрия.
Оказывается, вовремя беременности мамада инфекция была. Вода мутная была. Лекарь говорит, если сейчас зрение изменит, у него больше месяца не падает. И нога. Ayağında çocuk tonus var. Taş. Именно ногада. Именно вот смотрите. Правая нога больше, левая нога меньше, ташлап басар аяғын. Когда вечером кушается, вечером болит у него нога. Чуть-чуть болды. И плюс зрение тазыклады. 1 градус ослабший. Но основная жалоба у вас характер. Характер чуть капризный, агрессивный характер. И головной болды. Голова болит. Остальная сторона МРТ все нормально. Теперь посмотрим ИИГ. Смотрите. Много считается ИИГ показ эпилепсия. У него, честно говоря, судорожная активность есть. Но судорог не был, но судорожная активность. Это осторожное лечение получится. Но наш мозг построил два вида медиаторов. Тормозящий медиатор, возбуждающий медиатор. У него именно возбуждающий медиатор высокий. Состав тормозящего медиатора состав кальций и витамин 6. И у него именно витамин B6 и кальций недостатки. Значит, это атрофия и агрессивность продолжает. Ona aşırı tez. Defektif vaniman deydi. Bunda yatışı natija deydi. Baş kızıydı, grip, krupitsa deydi. Aynen yatmaydı. Öyle diyorlar. Plus çeşitli garmaların limfojiyesi. Aktive zavul. O. Mesela işte. Şu. Panemane. Demek panemane o şey atsavaniyası nasıl soruyor işte. Причина тугов, два причины бывает. Первая причина это наследство, это или ваш сон, или ваш муж сон был, это наследство. А второе приобретенное. Гентамицин, амикацин, мелькацин или средний отечество был, значит это появляется именно тугов. Бунда карай. Наследство борч. Норма. Ağamın жақсы, сізden жақсы. Organdan bo'lganda bu kichikdaligida bo'lgan. Bu sorun bu boshqa. Mana shu nimasi agressivni beryapti. Son как у тебя? Нормально, да? Смотри, это ваш эмоция. Вот смотрите. Эмоция белое пятно не должна. Это черный пятно. И плохо сделано. Эмоция белое пятно плохо сделано. Смотрите, для раньше белое пятно. Именно находится лобная артерия. Лобная артерия отвечает за психику, за характер. Bu характерda izini bo'lgandan ayol o'sha izminaysa xarakter. Birinchi o'rinda asli hamma narsa oladi. Azimisiga ashulani ketadi. Kaprizli xarakter. Ikkinchi o'rinda отвечает за сон. Bola каждый minimum 8 soat отдыхает. Последнее время у него сон плохой сон. Uxlash normal emas, men normal demayman. И отвечает за память. Uxlash pamять, passiv emas, tushunasizmi? Endi qarang, mana shu narsa bo'ldimi? Bizni organizm birinchi o'rinda mozg'li gipoksia bo'lib, avzini beradi, mozg. А вторая измена, вот смотрите, гипофиз. Гипофиз полный организмдagi гормонal измена boshqaradi. Tushundingizmi? Гормонal измена boshqaradi, organizmda prolaktin, гормонlar полный регуляция qiladi. Qarang, у него два нарушения. Первое нарушение мозговая гипоксия, второе метастазия. И насчет этого регулировка выделяется нервная система, а второе нарушение гормональная измена. Гуморальная регуляция нарушает. Это нарушается в организме, бунда у него начался психическое нарушение.
Bu burunda ranch normal arkadaşlar patroşkalar bilan boshqasilarda последнее времяda отдельно qo'shilmaydi. Faqat jadis keladi. Birinchisi, ikkinchisi vegetativniy disfunksiya deyiladi. Neresi diyor? Fakat vod nollaydi. Provet vas чистить bo'ladi. Serta beriliyor. Ularni bityapti. Serta balet bo'ladi. Serta provet чистить chiqadi. Endi levostorovich aluminiy diyor. Tekrar davlena splakslar finalda. Nima esa tushunlar saqlab beriladi. Bu birinchi izlaydi. Bu vegetativ disfunksiya. İkincisi sxetskileri şuna. Ya boya aytdim sizga. Община qilib yurgan qizcha община qilmayapti-da. Sekin-sekin muloqot qilmay poдружкалар bilan umuman so'rashmayapti. Отдельный Üçüncüsü uyku, son. Oshli son. Yaxshi bo'lmadi. Miyani ham bo'ltirmoq. Человеческое вещество есть. Из-за этого вещества biz животных отдельно chiqadi. Bizni пониманием это можно, это нельзя degan zakonlarimiz bor. Это все показ именно нейрофизиологических жидкостей. Uxlamagandan keyin miya 3 kun 4 kun уже изменить ketadi-da. У него начался страх, фобия. Vahima, qo'rquv, strahlar boshlanadi-da. Потом burunda qizim yaxshi deydi. Birovga qo'shilmaydi deydi. To'g'ri jatadi deydi, ichkari kiradi deydi, nima bo'ladi? Shu holat qoladi. Bu hech narsa deydi. Lekin bunday qilsak, община siz bilan nормально qilmaydi. To'g'ri o'tiraveradi. Bu ikkinchi holat. Uchinchi holat bizda gormonal izmini bo'lgandan keyin umriy menstruatsiya kezida sevimli depressiya boshlanadi. Mashmol yo'qoladi. Siz o'sha qizingiz og'rib kelganmiz. Bizning MRT'miz менен эле как она есть врач айтып берди. MRT боюнча точно айтып берди. Ошого аябай сүйүнүп калдык. Кудай буюрса, ошо врачтын назначениясы менен Кудай буюрса шыпасын берип дарылайбыз. Ошондо дагы келип дагы точно болдук, жакшы болдук деп эми дагы рахматыбызды айтып келебиз. Уюштуруучу Умайенеге да чоң рахмат. Канча ата энеге жеңилдик кылып, бизди чак алып барбай бияктан кылып берип аткандарына чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Аябай ыраазыбыз. Любой ата эне ыраазы болуп туруш керек. Ушундай шыпасын берип ушинтип деп атса баары ыраазы да. Кудай баарыбызга шыпасын берсин. Сиздерге да чоң рахмат. Врач вообще сон. Ага чейинки бизге чейинкилер да точно айтканда, прям ыраазымын. Кызымды как она есть айтты да. Кудай буюрса шыпасын берсин. Рахмат сиздерге. Уже результат нет. Если все равно лечение алса, любой жерде результат шығады. Антине бұл врачқа көрінгенде де результат алып, ошол үчүн чакырып жатат. Ана бұл биринчи жол. Ана экинчи вообще баталысы берербиз. Тагиле берербиз. Бизде да вопрос болуп атканда, азыр биринчи жолу бердик, жолу бердик. Жок, болбойт бул жолда. Дальше биз кантебиз деген ой болгондо азыр Бизде булай болгондо дальнейший кыздар администрация атабыз, помещение кылып, ошо менен специально ушундай немелер деп жазып, даже личный депчи. Буюрса, азыр назначениени алдык. жол келип аткандарга айтатыным, келип документ менен, балдарыңардын документи менен келип Умайенеге катталып, дайыма ушул жактан жардам алсаңар болот. Умайене кайрымдуулук борбору негизи ушул өзгөчө балдарга жардам берип келген, берип атат, дагы да беребиз, бергенге аракет кылабыз. Анан любой суроо вопростор менен Умайенеге кайрылсаңыздар болот, бирок келип официально катталыңыздар. Документтер менен келип катталып, адрести көрдүңөр. Любой убакта келсеңер болот, келип катталсаңар болот. Балдарга памперс жагынан, дар-дармек, ар кандай поддержка жардам берилип келатат. Берилип атат. Кийим кечеди дегендегиче анан только катталыш керек келип. Кантип катталабыз? Документтериңер менен келесиңер, өзүңүздүн документиңер, балдар документи менен келип катталып, ушул жактан жардам алсаңыздар да болот. Biz Rusya deb Kırgız deb bölmemiz, Kırgızdın sen Kırgızsın da. Biz Oruslarga da adam verip gelin Umayene. Bu жерде bölmey yok, Kırgız Orus degenimiz. Oruslarga da adam jardan berilip
Kırgız da bölünmeydi. Tajiga bölünmeydi. Азыр аны каттап кетелик как раз. Атыргүлже мына ушул эжебиз Мына основатель. ооба негиздөөчүсү Атыргүл эжебиз. Чоң рахмат сизге. Аябай ишиңиз ийгилик, аябай канча кыргыздарга жардам берип, немебизди жеңилдетип атасыздар да. Чоң рахмат. Азыр катталып кетели анда, буюрса, Жардам алып туруңуздар. Бул жерде өтө көп жардамдар болуп келген, болуп деле боло берет. Анан көбү билбейт. жазылып анда катталып кетели азыр, паспорттор керек бага, с собой жок то, фото. Ошо эме документтериң менен бүгүнкү адрести көрүп алдыңар. Любой вакыт күндүз. Баланын куәлигинин копиясы, өзүңөрдүн паспортуңардын копиясы, анан ооругандыгы тууралуу аныктама кагазыңар. Анан арыз кат менен кайрыласыздар умайнеге. Анан бизге жардам келген убакта биз группаларга жазып чакырабыз. Биз өзүбүздө группа бар. Келип алып кетишет. Бизде бияка барбы? Бар да, бар. Как раз бар да. Анда азыр катталып кетпейлиби, э? Ооба, катталып кетиңиздер. Кече дагы кыздар катталып кетишти. Билбейт экенбиз. Билбейт экенбиз да. Вот. Ошо баарыңар эле келип катталгыла, келип жардам алгыла. Ой, диаспора билет бар эле. Инвалидный коляскаларды алып берип атабыз. Ким айтты? Кыргызстанга дагы уже уже жардам, инвалидный коляска, кийим-кечек, уже жардам азыр мына биринчи Жалалабад ишке кеткен, Талас менен Нарынга кетти. 4-үчү. Ол суккунун 3-үгө жөнөттүк. Аякка да уже инвалидный коляска, кийим-кечек жөнөтүп атабыз. И Москвадагы биздин өзүбүздүн мекемештерибизге дагы, орустарга дагы ошо коляска, кийим-кечек жагынан памперс жардам берип атат. Так что жазылып кетели. Саламатсыздарбы? Биз бүгүн Умайын коомуна келдик. Бул жерде Ташкенттен невропатолог врач Куломжон Шадыев акенин приемуна келдик. Мен аябай күткөндөн да чоң болду результаты. Биз качан барабыз деп атканбыз да, Ташкентке качан барабыз, качан болот деп аябай көп ойлонгом. Ал өзү келип калып байкаш врач. Аябай чоң успех болду бизге. Анан бир эле көрүп айтып койду. Мен канча жерге баргам да, көп жерге барып, Москвада көп жерге барып атабыз. Ал частныйга барып атабыз. Алар айткан диагноз бирок алар эме кылды да. Көптөн кийин айтканда, тияка бар, бияка бар деп, буйу сосуды в шее, дагы эменен көп чакырып, андан кийин айткан диагнозду бир эле көрүп, бир эле барып айтып койду. Я была в шоке от того, что он сказал сразу. И вот организаторлорго аябай чоң рахмат, аябай чоң иш да. Канчадан бара албай жүрөт балдар менен Ташкентке. Ошол чоң рахмат баарыңыздарга. Ийгилик. Талаптагыдай болду. Конечно, сразу мы и контакт оставили, если что, любое время чалгыла аласызга депчи. Вот. Круто. Рахмат сиздерге дагы чоң рахмат. Здравствуйте, дорогие родители. Я сама съездила в город Ташкент, Гулямджан нейросервис. Мои дети при посещении этой клиники у нас получилось улучшение. Я тоже сама пошла благодаря другим мамочкам, которые получили тоже результат от своих детей. Этот приезд врача было совместно организовано с мамочками. Принимающая сторона была благотворительный центр Умайыны. Мы очень благодарны, что она нас приняла, организовала за 2 дня прием. Было 150 детей, прием, обратились к нам за эти 2 дня. Мы очень рады. Врач очень действительно хороший, отзывы тоже хорошие. Я очень благодарна всем. В дальнейшем вы тоже можете обратиться в этот благотворительный центр. И я очень рада всем, кто нам помогал, особенно хозяйке Атыркулеже, которая нас приняла, организовала этот прием.
Мы очень рады. Бүгүнкү иш-чара тууралуу өзүңүздүн оюңузду бөлүшүп кетсеңиз. Бүгүн Москва шаарында Умайене фондунда Ташкенттен врачтар келип 2 күн колдорунан келишинче жардам көргөзүштү. Ата-энелер келишти. Биз колубуздан келишинче жардамыбызды кылдык. Буюрса келген ата-энелерге жакты дейм, жакшы маанайда кетишти деп ойлойм. Баары эле ата-эне ыраазы болуп кетип баратышты. Келген ата-энелердин балдары барышып аталып, жакшы болуп кетишсин. Ташкенттен келген врачтарга дагы аябай чоң ыраазыбыз, рахмат чоң. Мындан дагы жакшы кийинкилерден жакшы кылып, дагы мындан да жакшы деңгээлде тосуп алганга аракет кылабыз. Фонд Умайене фондуна дагы аябай чоң ыраазыбыз. Ушундай условияны түзүп бергенге. Буларга да иштерине ийгилик. Дагы ушундай фонддор ачыла берсин. Балдарыбызга колубуздан келишинче жардамыбызды көргөзө берели. Негизи эле эч бир бала оорубасын. Сиздерге дагы чоң ыраазыбыз, ушинтип кызмат кылып, тартып, көргөзүп бергениңиздер үчүн. Саламатсыздарбы, мекендештер. Бүгүн мына бизде Умайене кайрымдуулук борборунда өтө жакшы бир иш-чара болуп өттү. Ташкент шаарынан 1 категориядагы өтө күчтүү 2 врач келип, бүгүн биздин Москва шаарындагы майып балдарды, өзгөчө балдарга келип өтө чоң иш-чара өткөзүп атабыз. Бул иш-чараны айтайын деген себебибиз, оказывается, бизде Москвада Умайенеге катталган балдардын саны бир 50-55 чамасында эле болчу да. Биз ойлогонбуз. Оказывается, бул Москвада ДЦП балдар өтө көп экен. Азыр 100га жакындаган бала келип ушу бүгүнкү иш-чарада врачтарга көрүндү. Өтө жакшы прием болду. Врачтар аябай дегендей эле врачтар экен. Эми айтайын дегеним, бул Ташкент шаарына ушул врачтарга жагдайы жок, бара албай жүргөн ата-энелер өтө көп экен. Анткени эми баары эле шартына карайт да. Анан мындан кийин дагы ушундай иш-чараларды уюштуруп, ошо шарты жок, бара албай жүргөн балдарды чакырып ушул жерде көрсөткөнгө болот экен. Не только жаш балдар эмес, бул врачтарга чоң кишилер да кайрылса болот экен. Действительно бул күчтүү врачтар экен. Ата-энелер, бүгүнкү келген ата-энелердин баары ыраазы болуп атат. Действительно, прям башка жактын күчтүү деген врачтардын чыгарган диагноздарын булар даже карабай туруп эле, көрүп эле ошол диагноздарды аныктап, тууралап, туура эмесин туура эмес кылып атат. Анан шарты жок, бара албай жүргөн ата-энелер Умайене кайрымдуулук борборуна келип кайрылып, жазылып, ушул врачтарга кийинки, Кудайым буйрса, кийинки келгенине келип балдарды көрсөтүп кетсе болот. Элдин кызматындабыз. Бардык биздин Умайенен уюштуруу тобу, биздин кыздар. Ушул кыздардын демилгеси менен бизде сонун иш-чара болуп өттү. Буйрса келүүчүлөр келди, келе албай калгандар арманда калды. Мына биздин сулуу кыздар, Умайенен жүрөктөрү. Буйрса биздин медик агаларыбыз үчүн биздин кыздардан сонун белек. Бул өмүр бою ар бир эркектин мечтасы. Сонун белектерди алышыптыр биздин сулуу кыздарыбыз. Аябай сонун бул итальянский натуральный кожа. Өмүр бою кызмат кыла турган, өмүр бою ар бир эркектин мечтасы боло турган сонун мындай портфелдерди алышыптыр азаматсыздар кыздар. Ооба. Жакшылыгына иштетсин, булар дагы эл үчүн кызмат кылган инсандар экен биздин врачтарыбыз. Буйрса, мындан дагы сонун күндөрдө жолугушабыз. Ошо балдардын ушул жака көрүнгөн балдарга шыпасы тип, балдар айыгып кетип, эң башкысы ошол да. Балдардын жакшы болуп кеткени, балдардын окууга барып, кыргыздын келечектери да ушул балдарчы. Ушуларга шыпасы тийсе, ушул врачтардын мындай подарка деген эмне подарка? Мындан да чоңдоо. Кудайым буйрса, ушу кийинки жылдары ушу балдарыбыз жакшы болуп, ошолордун жакшылыктарында жүрөлү. Ооба, бул азыр сюрприз.
азырынча биздин врачтарыбыз келели. Келгенден кийин албетте жакшы каалоо тилектер менен аксакалыбыз Бурусун эженин жакшы бир дубасы менен биз белегибизди тапшырабыз. Күтүп тургула. Көрүшкөнчө. Көрүн элек очуруп такыр. Мына достор, биз Гуламжан агабыздан жакшы бир интервью алып алайлы. Гуламжан агабыз атайын, мына достор, атайын бул адамгерчилик деген ушундай нерсе экен да. Атайын баягы узак жолду жакын кылып, жүрөгүн ачып, элге жардам тийсин, пайдам тийсин, көпчүлүктүн соогун алып калайлы, батасын алып калайлы, ооругандарга шифа болгонго биз себепчи болуп калайлы деп атайын алыстан Ташкент шаарынан Гуламжан агабыз менен Мадаминбек инебиз келип отурат. Алла разы болсун, куш келипсиздер Москва жергесинде. Бул биринчиси эмес, акыркысы эмес. Мындан кийин дагы башталышы болсун. Мындан кийин дагы көптөгөн жакшылыктарда себепчи болуп калайлы бири-бирибизге. Куш келипсиз? Сизден бир экөөбүз жакшы сөз. Кана. Рахмат. Mayli, bugun kecha ko'rgan kasallarimiz hammasi tuzalib, chiroyli bo'lib, yuzimiz yorug' qilib yuraversin. Doktor shunaqa ekan, men kecha ham aytgandim, millat tanlamaydi, nima tanlamaydi. Bu endi nima deydi? Biza mana o'zbek, qirg'iz, rus, qozoq hammamiz bitta-nimadan chiqqan odamlarmiz-da. Mana shu lechina qilyapmiz, lechina qilganimiz shu hammaga bir foyda berib turib, chiroyli ertaga yuzimiz yorug' qilib turib, Xudo xolisi keyingi safarlarda mana shunaqa ko'payib nima qilaylik. Endi kelajakdagi rejalarimiz Xudo xolisi o'sha Rossiyada ham nimani ochaylik. Klinika ochamiz. Inshaalloh. Hammamiz omadini bersin. Salomat bo'ling. Sizlarga ham mana shu chiroyli bir bizlarni hurmat qilib chaqirib maqinash uchun hammamizga rahmat. Salomat bo'linglar. Do'stligingiz abadiy bo'lsin deydi-ku. Rahmat aka. Madambek, sizdan ekөөбүз сөз. Всем, которые организаторам, большое спасибо. Всем пациентам желаю здоровья крепкого, чтобы все пациенты здоровились, и в дальнейшем наш переезд был долгий, и мы всех пациентов лечили, все пациенты были здоровы и лучше. Иншаллах. Желаем всем здоровья, которые организаторам большое спасибо, огромное спасибо. Спасибо. Желаю вам здоровья крепкого. И наша дружба была навеки. Иншаллах. Желаем вам удачи. Спасибо большое. Достор, жакшылык адамдан жакшы иш калат, жамандан дак калат дейт. Ушул жакшы инсандардын атынан жакшылык бир иштери болуп атат. Мына көрдүңүздөр ушундай сулуу кыздардын биздин жакшынакай алыстан келген агаларыбыздын жардамы менен Алла Тааланын шифасы менен жакшы күндөр көп болсун. Кош келипсиздер. Сиздерге аябай ыраазычылык билдиребиз. Жалпы şu миграцияда жүргөн элдин атынан, şu ата-энелердин атынан, şu биздин команданын атынан сиздерге терең ыраазычылык. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун, ар дайым колуңуздар дарт көрбөсүн. Жакшылыкта şu элдин керегине жараган азаматтардан болуп жүрүңүздөр. Рахмат. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу мекендештер, мына алыскы жолдон Ташкент шаарынан биздин ушу Гуламжан мырза менен Мадамидин мырза келип, ушул Москва шаарындагы өзгөчө балдарга аябай жакшы шанс түзүп беришти. Ушул Ташкентке жете албаган биздин мекендештерибиздин ушу жолдорун кыскартып, мына Москва шаарына келип, ушул Майна кайрымдуулук борборуна келип, мына ушул балдарды көрүп, баарын соогуна калдыңыздар. Гуламжан мырза, Мадамидин мырза, сиздерге Аллахым разы болсун. Бул эми биринчи келишиңиздер болбойт. Буйруса сиздер менен мына контракт түзүп атабыз. Мындан ары дагы ар бир 2 айда келе турган болуп атасыздар. Сиздерге чоң рахмат. Мына ушул 2 күндөн бери ушул жерде тикесинен тик туруп кызмат кылган өзгөчө балдардын ата-энелерине дагы Аллахым разы болсун. Ооруган балдарын үйлөрүнө таштап, мына ушул жерде мына ушунча ата-энени, ушунча баланы кабыл кылышып, ушул жерде жардам берип, биздин колубузга кол, бутубузга бут болуп, ушул жерде тикесинен тик турушат. Майна кайрымдуулук борборуна ошо мына конокко келип, бизди колдогон биздин командага дагы аябай ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Аксакалыбыз ушу Бурусун эжеге, Венер эжеге, Айсулуу сиңдиме, мына кече Насиба келип кетти, Гүлжан келип кетти. Мына сиздерди колдоп кубаттап, бизди колдоп кубаттап,
акыл жигитибиз болсо мына бүгүн ушу сиздер келген күндө дагы мына ошол күнү мына кафеде ушул жерде дагы тартып жакшы сөздөрүн айтып ушул видеого алып сүрөткө алып жүрөт. Акылбек, сага дагы Аллахым ыраазы болсун. Мына бүгүн эртең менен саат 9-да келген. Бул дагы акыл да биздин умай энеде кызмат кылат, аябай биз ыраазы болдук. Ыраазы болдук. Сиздерге чоң рахмат. Кудайым өмүрүңөрдү берсин. Ушундай ооруккан балдарга дайыма жардам берип, ушулардын шыпасына тапканга жардам берип атасыздар. Рахмат сиздерге. Ушу Жибекке, анан Гүлзадага дагы өзгөчө бир ыраазычылык айтайын. Ушул эки кыз мына күн түн дебей ушунча ата эненин башын бириктирип, ушунча оорукчан балдардын башын бириктирип, мына организовать этип, ушуну өткүзүштү. Мына бүгүн эми акырына келип жеттик десек болот, мына баардыгын көрдүңүздөр балдарды. Рахмат ушул эки кызга дагы. Бул Жибектин дагы эки баласы тең аутиз оорусу менен ооруйт. Ушу эки баласын үйүнө таштап, мына ушул жерде тикесинен тик туруп кызмат кылды. Эртең менен саат 7-де келет, түнкү саат 2-де кетет. Ушул кызыбызга Кудайым өмүрүн берсин, ушу балдарына Кудайым шыпа берсин, балдары жакшы болуп кетсин. Мына Гүлзада да баласы жакшы болуп кетсин. Ушу Гүлзада кызыбыздын дагы баласы ооруйт. Ден соолук берсин ушу балдарга. Балдарыбыз оорубасын, дайыма тынччылык болсун, балдарыбыз жакшы болуп кетсин. Ушу балдарга сиздер себепкер болуп шыпаларын таап кетсин. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ушу бизди колдоп келген ушу менин командама терең ыраазычылык. Атыркан эже мына сиздерди тосуп келген күнү Атыркан эже келди. Атыркан эжеге дагы чоң рахмат. Ушул менин командама, ушул өзгөчө балдардын энелерине баардыгына ыраазычылык билдирем. Баарыңыздарга чоң рахмат. Көп сүйлөп койбодумбу? Эми Уламжан мырза, Мадамидин мырза, мына биздин бир аз белегибиз бар. Ушул белегибизди кабыл алып коесуздар. Натуральный кожа. Ушуну мен сиздерге атайын атап алдырдык. Эстелик болсун. Ушу Москва шаарынан сиздерге эстелик болсун. Буга ушул документтериңерди салып Москвага бат-баттан келип туруңуздар. Ушул биздин ооруган балдардын ушул шыпа таап турсун сиздердин артыңыздардан. Чоң рахмат сиздерге. Ушул эки сумка менен Москвага келип, балдардын өзгөчө балдардын ата энелеринин соолун, балдардын соолун алып, ошо балдар ушу сиздерден шыпа тапсын. Баарыңыздарга бизди ошо сунушубузду атта четке какпай, ушул центрди, условияларды, ушунча баланы прием кылып бергениңизге чоң рахмат. Сиздердин командаңыздарга Аллах ыраазы болсун. Особенно Артуркүлжеге чоң рахмат. Бизди эме кылып бергениңизге сиздерге да чоң рахмат. Аллахым ыраазы болсун. Сиздерге дагы келип биздин сунушубузга эме кылып бергениңизге чоң рахмат. Анан Артуркүлжеге чоң рахмат. Биринчи өзү Артуркүлже сизге айтканбыз, мамалар, энелер менен. Бирок Розайымга чалып ушундай болуп калдык. Сонун килежеге папа болуп калдык, кичине түшүнбөстүк болуп кетти. Ал эми айтпай эле коюшум керек. Артуркүлже биз ошондо айтканбыз, Гүлзада дайым сага силер үчүн эшик ачык деп. Айтканыңыздай сөзүңүздө турдуңуз. Чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Биздин ушунчалык ынжы характерлерибизге чыдаганыңыз үчүн, балдарыбызга да чыдап бериш үчүн. Эми буну кандай өзгөчө балдардын энеси гана түшүнөт, оорубаган балдардын энеси түшүнбөйт деп ойлойт элек. Бирок түшүнүңүз, рахмат баарыңыздарга. Доктор, сиздерге да чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Мадами, сизге дагы ден соолукта болсун. Уламжан ака, бул сүрүп бересиз, сүрүптүн ичин ачсаңыз, бул дагы бир сүрүпүрүз. Бунун ичин ачсаңыз дагы бир сүрүпүрүз бар. Ана, көрдүңүздү, бул комплект. Каалаган нерсеңизди саласыз, каалаган жака чамадандын кереги жок. Ушуга салып, ушу менен кете бересиз. Жакшылыкка бөлүсүн ака, куш келипсиз Москвага. Эки элдин ортосунда достук кылып, достук көпүрө салып, дайым ушу мадам шакиртиңиз сизде элдин кызматында болуп, буюрса жакшы иштердин үстүндө боло берели. Куш келипсиз. Мадам, сиз дагы бир экөө сөз, ыраазычылык сөзүңүздү айтып койсоңуз.
всем, которые организаторам, большое спасибо. Всем желаю удачи, крепкого здоровья. Вы делаете огромные вещи, которые больным, они нуждаются на этом. Вы делаете огромные благотворительные вещества. Это, дай Бог вам здоровья и крепкого успеха в работах. Мы думаем, что наши все пациенты выздоравливаются, и в дальнейшем наши это все успехи вместе будет, и наша команда развивается. Спасибо вам большое. Avvalambor hammaga rahmat. Mana shu yerda kelgan hamma boya nogiron bolalarimiz tuzalib chiqarib olib ketaversin. Mana shu boya ham aytdim, doktorlik bitta doktor kasbi millat tanlamaydi-da. Hammamiz shunaqa aql bo'lib, chiroyli bo'lib nima qilaylik. Bu nima deydi? Hammamiz qilayotgan savoblarimiz Xudo xohlasa hisobga olinib turib, kelajakda bir nimamiz bo'lsin. Hammamizga sog'lik tilayman, omad tilayman. Yomon kunlarimiz mana shunaqa bo'laversin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Пока-пока. Ketdi mana doktorlar. Telefon qilib turamiz. Hop. Все. Папа все решил. Ketdi. Ketdi.